Birinchi özümün uyum uşul. Moğur ya? O uydu saldım. Mangay teri akım bilen. Sokma menen emes, emme kirpiç menen emes sokma menen. Hanam biyak koron satıp aldım o koron. Yaktı mı? Ооба. Жақсы. O участок biyaktı satıp alıp mı veremenken saldık da. Balдар üçün кухня kılalım dedik. Bunu olsa sokmadan saldık hanım. O baldardın jatakhanası da. Şu 4 ayın içinde salındı şu tam. Bu bizden кухнябыз. Şu жерден балдар тамақ ашып şey отырамыз. Тамақтанамыз бұяққа, тамағын жасайды. Мына ушул биздин қонақ үй. Зал үй да биздин қонақ үй. Жүргүлө бұяқ болса, бұяқта балдардын үйі. Бұяқы туалет, свет бар. Мына бұл жерде иштейт. Бұяқ болса, балдардын умальниги. Бұяққа жуынат, ысық су чыгат, ысақ су чыгат. Анан бұяқ болса, экинчи этаж, бұяқ балдар жатышат бұяққа. Жақшы бала чақа ойнойт. Мына жерде кирап көтөрөт турбай, э? Мурун мен көтөрчүмүн. Анан эми балдар көтөрүп таштанганы. Яқай, мына Кудайга шүгүр үйүңө келип калдык эми. Бала чакаң менен, үй бүлөң менен биз толук тааныштырып кетсең. Эми эң эле биринчи жубайым аты Бермет, таанышсаңыз Холктум, өмүрлүк жарым. Андан эң эркектердин улуусу Улан. Улан. Бул Бугуда 4-курс окуйт. Андан кийинки Абыл, бул болсо 11-чи классы бүттү быйыл. Жакшы. Андан кийин Имма. Имма? 8-ге көчтү. Андан кийин Жакшылык 8-ге көчтү. Жакшылык. Андан кийин Тоня 4-чү класска көчтү. Элмирза 4-чү класска көчтү. Толик 3-чү класска көчтү. Анан дагы балдарым бар. Тиги бирөө Бексултан 1-чү курсту бүттү. Анан 3 балам бар. Бирөөсү жайлоодо калды, жана Калыс деген. Ал 8-чи класска көчтү. 8-ди бүт 9-га көчтү. Эржан деген бар, адагы 8-ди бүт 9-га көчтү. Карталар? Ал Акталада. Акталада. Эң улуу кызым болсо турмушка чыкты, ал болсо Көлдө жашап жатат. Тоня менен Тойлик бул отличник, 5-ке окуйт. Жакшы кыз экен. Анан бул Элмирза 5-ке окуйт, бул отличник. Жакшы экен. Тойлик ударник, тапта кылыча сүйлөйт. Губернаторский ёлкага барып, пристерди утуп келет кыргызча ырдап. Тоня. Мамасы кыргыз кийим тигип берген. Көлдүнүстү көк жылгаяк, бара жатам анда да эл абайлап, эл артында мен дагы бара жатам. Шулдун болуп калбайын деп, бакты жерге салбайын деп, көк жылгаяк, эй көк жылгаяк. Кудайга шүгүр, акы. Ушу сабыр суроо усатайын дедим беле. Чын эле ушу балдарды багып алууга эмне түрткү болду? Чын эле бул баланы багыш өтө эле оор. Муну элдин баары эле бул кадамга бара бербейт да. Бул чын эле бул жакшы иш. Сен эмне түрткү болду ушуну багышың үчүн? Шуну айтып берсең. Менин атам кенедейинен атам жетим калган экен, 2 жашынан. Анан ушу мен эсимде да ушу көп айтчу эле, мен силердин башыңарга жетимчилик келбесин. Силер атаңар бар, кандай бактылуусуңар деп бизди багып өстүрдү эле. Ушу биринчи түрткү ошол болсо керек. Бирок мен өзүм школа-интернатта окуп, ушу жетим балдар менен окуп, ошолордун кыйынчылыгын, ошолордун атасынын жоктугун, энесинин жоктугун, ушунчалык эненин, атанын мээримине муктаж экенин көрүп өстүм. Бирок мен көп деле түшүнчү эмесмин ал убакта. Бойго жетип үйлөнүп жайлангандан кийин бир күнү ушундай окуя болду. Нарында көп эл билсе керек, суук өтө. Кыштын кыраган чилдесинде базарда аябай 1 сом сураган балдар көбөйдү. Анан ошо 1 сом сурап жүргөн балдардын арасынан 2 бала бирөө сабап атат. Анан барып эмне муну сабап атасың деп сурасам, байке ачкабыз, бул нан уурдаган атат.
Дейт, ана мен үйүң кайда? Ким баласың? Атаң барбы деп сурасам, атам да энем де жок. Биз этаждын астында подвалда жашайбыз. Жүрүп көрөлүкчү деп барсам, кардон жаткан жер. Ошондо ушунчалык жүрөгүм ачышты. Ошондо ошо күндөн баштап менин жүрөгүмө тынчтык кетти. Анткени сен баштабасаң ким баштайт? Деген ой келди. Ошо күндөн баштап мен бала алам. Өзүмдүн 5 балам бар. Бирок ошо экинин арасына да кошуп, мен балдарды алам. Ушу кароосуз калган, жетим калган балдар, талаада калган балдарды алып мен багам деген чечим келди. Ушу балдарды биз тарбия кылаганда, биз ар бир жумада биз үй бүлөдө отуруп, кимдин кандай кыйынчылыгы бар, ким эмнеге муктаж болуп атат, же болбосо ким эмнени чече алып билбей атат, же болбосо улуулары кичүүлөрүн туура эмес мамиле жасап атабы. Биз отуруп ар бир балабыздан сурайбыз. Үй жактыбы, курсагың тоюп атабы, биздин тарбияга көнүңбү, кандай деп баланын оюн угуп, аркылуу биз баланын жүрөгүн билебиз. Жана орус кыздар, орус балдар жүрөт. Алар менен тарбиялап аларды багуу кандай экен негизи? Эми айырма аябаганда чоң. Кыргыздын балдары жүрөгүн шак эле ачып, же болбосо муну каалап атам, тигини каалап атам дебейт. Аябай жоошуп келет экенбиз. Орустар болсо аябай ачык, анан алардын каалоосу биздикинин кичине башкачараак. Алар жана күн бүркөлгөн сыяктуу бат капарланат, анан бат жазылып келет. Булар атасы Казакстанда, орус. Энеси Кыргызстандык, орус. Экөө ажырашып кетет, анан чүйгө алып келет, чүйдөн мамасы бир кыргыз үй бүлөгө чыдап, анан азыр келем деп кетип ошо жок. Ал 1 ай багат, анан шартым жок деп мага звонить этет. Анан мен алам. Анан законду опекун кылдык буларды. Милиция менен издедик 6 ай. Анан 6 айга бир келбегенден кийин эн атасынын укугунан ажыратып туруп, анан бизге опекун кылып берди. Дагы бир жакшылык деген балам бар да. Бул томолой жетим. Бул төрөлгөндө эле таштап салган да. Ким экени белгисиз эн атасы. Анан аны бир апа таап алат. Ал 3 жашка чейин багат, 3 жаштан кийин школ-интернатка барып берет да. Анан школ-интернаттан ошакта 3-класска чейин чоңоет. Анан школ-интернаттан барсам, каникулда бүт тарап кетет, ал жалгыз калыптыр. Мектепте эч ким жок, жалгыз. Эч ким албай коюптур ал баланы. Анткени анын характери аябай оор экен. Анан ушуну мен алам. Мамлекеттен өзлөрү сунуш кылды, ушу баланы багып албайсыңбы? Эч ким албай атат дегенден макулданып мен алып бактым. Ал деген бияка келгенде аябай биздин менен корккондой болуп, тамакты ачык жей албай, оюн айта албай, ушундай кыйналчу. Бирок качан биздикине келип, мен аны эркелетип, ага туура мамиле жасай баштагандан баштап, ал жүрөгүн ача баштады. Ал баланын ишенине кириш, ал бир эле күндө эмес да. Бала сага 100% ишениш үчүн ал сенин жүрөгүңдү көрүш керек да. Мен ага жамандык каалабайм. Ушул жакшы адам болсо экен, ушул туура тарбия алса экен, ушул жакшы адам болуп өссө экен дегенди ал түшүнмөйүнчө жүрөгүн ачпайт. Андан кийин Эмма деген кызым бар. Бул 6 бир тууган. Атасы өлүп калган. Энеси 6 кызды чыдап туруп кетип калган да, дайынсыз. 5өөнү эжеси багып алыптыр, жестеси. Анан ушу 2 жаштан биз алдык да. Барсак, ушуну бага албайбыз. Ушуну алсаңар. 2 жашынан. 2 жаштан алып келдик. Мына быйыл 12-13ке чыкты да. Үйдө 10-11 жылдан бери биздин үйдө да. Кол арага жарап 5-6га чыгып калганга чейин аябай кыйын болду да биз үчүн. Анан ошол экен өз балаңдай майлап, өз балаңдай дарылап, өз балаңдай сүйүп, өз балаңдай окуткандан ал бизге папа мама деп аралашып, бүгүнкү күндө өзүбүздүн кыздарыбыздан эч айырмасы жок.
Ошо өзүнүн атасын эркелегендей мага эркелейт, өзүнүн энесин эркелегендей Берметке эркелейт. Бирок багып алган балдар ар дайым карап турат да. Шуну туура эмес кылды, буну жазалайбы? Же болбосо буга жакшы кийим алып берди, мага алып береби? Өзүң балаң менен мында салыштырып карап турат. Алар карап турушат да. Анан эгерде сен ошондо калыстык кылбасаң, акыйкатты кылбасаң, анда баланын жүрөгү жабылат да. Ушу сентябрда баарына бүт, мисалы өз балдарым эски ботинки менен, тапчики менен сабакка бара берсе эчтеке болбойт. Бирок жетим бала эски менен барыш өтө оор да. Мисалы ал бүт бар жан кийип турса, ал эски ал өзүн ылдый сезе баштайт. Көңүлү түшүп, Көңүл. Ошондой көңүл түшпөсүн деп мен бүт барына жаңы алып берем. Мына мен барым, мен атаңмын. Дегенде анан алар өзүлөрүн мындай бактылуу сезет да. Балдардын чогулуштарына барып турам. Анан алар баары билет да, мен ушундай багып алган балдарым бар экен. Мен балдарымдын сабагына катышып, кайсы балам кандай окуйт, кайсы балам тентек, кайсы балам окуудан качып кетти, кайсы балам балдар менен мушташты. Мен бүт мектеп менен тыгыз иштейм да. Школ директору менен, мугалимдер менен ошол жакта кандай кыйынчылык болсо, мен ар бир чогулушта барып катышып турам. Бул сен ушул комнатада жашайсың да, сен дагы? Ушул комната 3/1 менен жатам. Могу дипломдор кимдики? Бул дипломдор ушу меники. Быйыл болсо ушу Токмок шаарына бардык. Международный Казакстан өлкөсүнөн бери келишти. Нарын сборный болуп бардык. Анан бул медальды таанып келдик да. Биринчи местаны. Эң көп голду кирискен үчүн бул сувенирди беришти. Ошол убакта мен 15 гол менен биринчи эмеге чыктым, бомбардир болуп. Мен силерге бир жакшы суроо бергим келди. Силер бул жерде мамаңарга жардам бересиңерби? Тамак жасаганда, болбосо кир жууганда эмне кылып жардам бересиңер? Ушуну айтып берсеңерби? Кирди чайкашып, аңтарышып, жайышып бердим эле. Сенчи? Нам бышык жуушам. Ким жакшы көргөн сүрөттү тегерек? Сеникиби? Сен эмне үчүн жакшы көрөсүң деди сүрөттү? Анткени бул жакшы үй-бүлө 2013-жыл үй-бүлө жана ынтымак жылы, ошон үчүн жакшы жүрөт. Сен чын эле жана кой кайтарып келдиң окшойсуң, Ооба. Канча кой кайтарасың? 5. 3. Анын негизи сен жардам бересиңби? Ким кой кайтарганга? Мен эртең менен кайтарам. Сенчи? Түштөн кийин. Папаң сени эркелеткенде эмне деп эркелетет, ушуну айтсаңар. Сен эмне? Эркелетет, башка балдарды кандай эркелетсе эле. Эмне деп айтат сени ошондо эркелеткенде? Алтыным деп эле айтат. Сеничи? Эмне? Эмне деп айтат? Алтынымды айтып. Акыл, мен сенден сурагым келет. Ушу балдарды чын эле багыш кыйын. Азыр бир мал болобу, даже бир тоок болобу деп коет, нан керек. Нан оңой табылбаган үчүн аларда энаталары ушинтип атат бир чети, или аларда энаталары эле туура эмес болгон үчүн. Эми буларды кандай каржылоо кандай болуп атат? Өзүң каякта иштейсиң, эмне кыласың? Кантип каржылап атасың буларды? Бул эң жакшы суроо да. Бүт адамдар ойлосо керек да, бул бияктан, тияктан акча алып анан багып атат деп. Ошондой деп деле ойлойт элдер, ооба туура. Кээ бирөөлөр туура эмес ойлогондор да болот ушундай чын эле. Эми биздин өзүбүздүн эң башында мен темир уста болуп иштечимин да. Андан кийин союз тарагандан кийин мен деген таксовать этип калдым да. Бишкек, Нарын деп. Адиле жетпейт экен. Анткени таксилер көбөйө баштады, конкурент көбөйө баштады. Анан мунун келечеги жок экенин көрдүм да. Анан бул кыргыз эли кандай жашаган мунун? Мал багып жашаган, жер айдап жашаган. Деп анан мен кредит алдым. Кредит алып мал алдым. Анан ошо малдан анан жер алдым. Анан ошентип аз өзүбүздүн хозяйствобуз бар. Ошо эки мал менен жер айдап, картошка айдап, анан өзүбүз ошонун баарын жыйнап, чаап, мал багып, анан ошо балдарды малды баксаң, мал сени багат да. Өкмөт тарабынан сага кичине бир жардам болобу же такыр эле болбойбу? Мамлекеттен уруксат бергени бизге эме берди. Жана мектептен окуганда эсбышиктерге
айына 150 сомдон акча берет. Эме жылына бир балага. Ошол 150 сомду мэриядан төлөбөй эле койгула. Жардам болсун деп ошону төлөтпөй калды. Экинчи жардам болсо жумасына бир жолу мончо уруксат берди. Бекер түшүп. Бул ушул эле жардам берилет болгон. А жана пособия кандай дагы пособиясы? Пособиясы балдарга айлык чектеди 800 сомдон бир балага. Бир балага 800 сомдон айлык чектеди. Ооба. Эми бирок ал жетиш кыйын го. Ал бир ботинке 1000 сом турат. Жолсо бир мүшөгү 1,5 сом турат. Анан ал каяктан жетет? Анан булардын жана бала чаканын кир когу, ал бул эми келинчегиң ушуну толук баарсын жоопкерчиликти келинчең кылат экен да? Ооба. Иә. Эми мисалы жанагы 15 баланын кири бир чечкенде 1 тонна. Ошону айтып атам да мен. Анан ошондо улуулары, кыздарым, балдарым ушу мамасына жардам берет. Анан бир жумада бир жууса, 2 жума окуса көбөйүп кетет да. Анан бизде ушундай көйгөй бар эле, суу проблема эле. Анан ушу сууну бир жылдан бери артынан түшүп, уруксат алып 500 метрден үйгө суу тартып келдик. Анан бүгүнкү күндө үйдө суу бар. Суу бар болгон жерде машинка иштейт экен, жана кир жууган машина. Анан эми жеңилдеп калдык да. Жетим баланы багып, аны өз балаңдай кабыл алуу бул Кудай алдында ушунчалык чоң сооп деп ойлойм. Менин жүрөгүмө бул эне атасы жок бала жетим. Кудайды тааныбаган адам жетим да. Ошо Кудайды тааныгандан баштап Кудай менин жүрөгүмө айтты. Ушу сен өз балаңды кандай жакшы көрсөң, жетим жесирлерди жетимдин Кудайымын деп жазылып турат. Ошо биз үчүн аябастан өзүн жалгыз уулун берди. Биздин күнөөбүз үчүн жерге жиберди Исаны. Ошо Исаны ким кабыл алса, ал түбөлүк өмүргө ээ деп атат. Уулумду ким кабыл алса деп. Анан мен ушунча күнөөкөр болсом да Иса менден жиркенген жок, мени кабыл алды. Анан мен дагы ошол сыяктуу ушу жетим балдарды жиркенбей, ушу мен уулум деп мен да кабыл алдым. Ошол күндөн баштап Кудай биз үчүн кам көрүп келатат. Кудай таштаган жок. Кудай ушу балага да рызкысын берет экен. Ушу балдардын рызкысы анан күн сайын Кудай берип атат. Кудайга рахмат. Ошо Кудайдан болгон үчүн адамдык акыл менен биз багып, ага чыдап жашай албайт элек. Башка адамды өз балаңдай сүйө албайт элек. Ошо Кудайдан келди. Бир бата келди деп ойлойм да. Ошон үчүн анан райым келген үчүн анан биз балдарды багып калдык. Ошо Кудайдын сүйүүсүн көрсөтөлү. Ошол чындыкты айтып берели. Ушулар Кудайды таанып өссүн. Ушу Кудайдан корксун. Ууру кылбасын, ушак айтпасын, жамандыкка барбасын, ушу Кудайдан корксун. Кудай карап турат деп жашаса, Кудай көрүп турат десе анда ал Кудайга ишенип жашайт. Ошондо ага жүрөгүнө иман келет. Карган киши келе атса, учураш. Оор нерсе көтөрүп келе атса, жардам бер. Элпек бол, калп айтпа. Жакшы адам бул деп үйдөн үйрөтөбүз. Анан ошону практика жүзүндө жашоого колдон. Анан кошуналарга учурашат, кошуна чака суу көтөрүп келсе, чуркап алып суусун жеткирип берет. Иши кылып, кошуналардын баары тең мактайт. Сенин балдарың тартиптүү. Сенин балдарың учурашат. Сен аябай жакшы иш кылып атасың деп айтса, бизге ошол дем берет, күч кубат берет. Ушу мен чын эле эмгектенип атканым талаага кетпептир. Ушу менин балдарым жакшы чоңоюп келаткан экен. Мугалимдерден окуп калса жакшы окуйт балаң. Тартиби жакшы, чогулушуна барып калсам, балдарым баккан балдар жөнүндө жакшы сөз уксам, толуп калгандай болом да. Кубанып, ой, мен эмгегим талаага кетпептир. Ушулардан жакшы адамдар чыгат экен деп ушундай кубанып калабыз да. Акыбай, эми сага ушу мээнетиң кайтсын. Бала чакаңан ушу урмат, сый көр ушуларыңан. Ушул абалыңдан жаспа. Бала чакаңа Кудай ак батасын берсин, өмүрүң узун болсун, жакшылык болсун. Болуптурбу? Рахмат.